Кандайсыңар достор? Мен бүгүн алгачкы видеомду ушу туризм тармагы боюнча тартайын деп чечтим. Анткени өзүм ушу туризмде бир канча жылдан бери өзүм иш алып барып жүрөм. Туризмди ушу 3 бөлүктөн айтып берейин деп жатам. Биринчиси ушул статистикасы, экинчиси туризмдин пайдалары, үчүнчүсү ушу туризмди Кыргызстанда өнүктүрүү үчүн эмне кадамдарды кылышыбыз керек. Биринчи ушул статистиканы айта турган болсок, биздин ушул улуттук статистика былтыркы жылы 2022 жылы Кыргызстанга 7 миллион турист келди, 7 миллионго жакын турист келди деп айтып жатат. Туристтер алып келген акчанын саны болсо 700 миллион доллар деп айтып жатышат. Эми бул жерде дароо эле бир күмөн кетет, анткени эгерде 7 миллион турист бизге келген болсо, анда биз күн сайын ушу чоң эмес мамлекетибизде ушу өзүбүз такай жашаган саныбыз 5-6 миллион болсо керек, дагы бир 7 миллион киши көрсөк, биз анда ар бир экинчи киши Кыргызстанда турист катары көрүп калмакпыз. Эми түшүнүп атам, алар такай жакта жашабайт, ошондуктан күнүндө эле бул 7 миллион киши мындай өзүнүн байкоң менен деле карасаң абдан чоң бир сан. Анын үстүнө эгерде ошол 700 миллион долларды 7 миллион кишиге бөлө турган бөлсөк, ар бир турист ошондо орточо эсеп менен Кыргызстанга бир күнүнө бир келгенде 150 доллар таштап кеткен болуп калып атат да. Бирок мунду элестетүүгө мүмкүн эмес, анткени бир турист орточо эсеп менен бир жагы дегенде эле 300, 400, 500 доллар калтырып кетет башка өлкөдө. Ошондуктан бул статистика боюнча негизи эле көптөгөн маселелер бар, проблемалар бар. Менин оюмча, бул сырттан, мисалы үчүн Кордайда жашаган жарандар, Казакстандын жарандары, Кыргызстанда көп студенттер бар, келип окушат, иштешет. Ошолор келип кеткен баардыгы эле турист катары санала берет. Же болбосо ошо жакынкы коңшу мамлекеттерибизден келген ишчилер Өзбекстандан келеби, Тажикстандан келеби, келип 1-2 күн иштеп кетип калса деле анын баары тең турист катары санала берет болуш керек. Негизинен ал туура эмес. Бүткүл дүйнөлүк ошо туристтик уюмунун ошо айтышы боюнча, түшүнүгү боюнча, турист бул өзүнүн такай жашаган жеринен башка жерге убактылуу, бирок 24 сааттан ашык, сөзсүз бир түн түнөп, анан 6 айдан ашпаган убакытка барып, акча табуу максатында эмес жүрүп келсе, бул ошо спортивный интерес болобу, спорт интереси болобу, ошо маданият интереси болобу, дин интереси болобу, ушундай ойлор менен, кызыгуулар менен барып келе турган болсо, чыныгы бир турист болуп, анда бул чыныгы турист болуп саналат. Мигранттар турист катары саналбайт. Мен оюмча ошол кишилердин баарын кошкондо биз 7 миллион алып атабыз. Эми бул жерге дагы бир статистиканы кошуп кетсек жакшы болмок. Орточо эсеп менен бир турист биздин өлкөдө канча күн калып жатат? Бул өтө маанилүү бир критерий, анткени канчалык Кыргызстанда турист көп калса, ошончо көп акча калтырат дегенди билдирет. Анткени биз Кыргызстан жалгыз өлкө катары эмес, биз ошол улуу жибек жолунун бир бөлүгү катары көпчүлүк учурда пакеттерде сатылабыз. Бизге келген туристтер сөзсүз биз менен чогуу эле Казакстанды көрүшөт, Өзбекстанды көрүшөт, ошо көпчүлүгү Тажикстанга киришет. Ошондуктан ушул өлкөлөрдүн арасынан эгерде жалпы саны, жалпы ошо саякаттоо күнү бир 14 күн болсо, ошонун жок дегенде 7-8 күнү бизде өтсө, бизге демек көбүрөөк акча калат дегенди билдирет. Анын үчүн биз ошо Кыргызстанда көрө турчу, Кыргызстанда бара турчу дестинацияларды түздөп, оңдоп, аларды биринчи өзүбүз билип, үйрөнүп, анан карталарга түшүрүп, турпакеттерге киргизип, дестинацияларды даярдашыбыз керек. Бул эми статистика боюнча. Эми туризмдин пайдалары боюнча айта кете турган болсок, эми эң алгачкы бул пайдалары бул жумуш орундарын түзүү. Абдан көптөгөн жумуш орундары түзүлөт. Экинчиден, бул ички дүң продукциябыздын көлөмүн көбөйтөт. Үчүнчүдөн, бул башка секторларды мультипликативдүү эффект менен дагы өнүктүрөт. Ошо айрым эксперттердин ою боюнча, туризм 30дан ашык дагы окшош секторларды өнүктүрөт экен. Бул ошо жолдорду оңголушуна, курулуштардын пайда болушуна, кол өнөрчүлүк, транспорт деген секторлардын баарын өнүгүүсүнө дагы салымын кошот.
Андан сырткары бизге ошо чет өлкөлүк валютанын алып келүүсүнө чоң өбөлгө түзөт. Чет өлкөлүк валюта биз сыяктуу өлкөлөргө абдан маанилүү. Биз ошо импортко ориентиралган өлкөбүз. Биз көпчүлүк өзүбүздүн ошо продукцияларды чет өлкөлөрдөн алабыз. Жада калса эң ошо керектүү, эң алгачкы продукцияларды сырттан алабыз. Ошол эле бензин болсун, кум шекери болсун, май болсун, көп нерсени сырттан алабыз. Эгерде биздин валюта, улуттук валютабыз сом куну түшүп $1, 200 сом, 300 сом болуп кете турган болсо, анда 70-80% биз сатып аткан товарлардын баасы көтөрүлөт дагы, элдин жашоо шарты кадимкидей төмөндөп кетет. Эгерде байкасаңыздар, ушу жайкы туристтик сезондо кадимкидей доллар алсырап түшүп, анан кайра күзүндө көтөрүлүп баштайт. Бул ошо сырттан келген туристтердин алып келген акчасына байланыштуу деп айтсак болот. Анткени $700 миллион алып келип жатышпайбы? Ошо улуттук статистиканын ою боюнча, комитеттин айтуусу боюнча. Андан башка дагы бир чоң пайдасы бар, бул ошо маданият алмашуу. Биз эгерде туристтерди көрбөсөк, башка элдерди көрбөсөк, башкалардын маданиятı менен таанышпасак, биз ошолорго болгон, чет өлкөлүктөргө болгон, башка кишилерге болгон, башка улуттарга болгон мындай ненависть, жек көрүү дагы арта берет. Снобист болуп калабыз. Ошондуктан ошондой болбош үчүн көпчүлүк ошо туристтер менен таанышып, аларды көргөндө, алардын кийимин карап, баскан турганын карап, кээде суктанып, кээде жоктор эмес кылып атыптыр деп бир жыйынтык чыгып маданият алмашуу. Анан ушул туристтердин аркасы менен биз дагы өзүбүздүн көптөгөн маданияттарыбызды сактап калууга дагы чоң шарттар түзүлүп атат. Мисалы үчүн Осы көлдүн түштүк жагында Кызыл Туу деген сонун бир айыл бар. Ошол айыл ошо эң шундуктуу бир боз үйлөрдү тиккени менен ошо белгилүү, абдан кымбат сатышат. Эгерде ушул туристтер болбосо, сатуучулар, сатып алуучулар болбогондо, балким биз ошо боз үй тигүүнүн, боз үй жасоонун, мисалы үчүн технологияларын бара-бара жоготуп коймокпуз. Бул туризмдин пайдалары. Эми ушул туризмди өнүктүрүү үчүн туристтердин биздин өлкөгө көп санда келүү үчүн эмне кылышыбыз керек деген суроого жооп берүү үчүн биз жөнөкөй эле ошо бир туристтин Кыргызстанга келаткан жолун бир элестетип көрүшүбүз керек. Эгерде эмес, чыгып элестетип көрөлү, бир туристти өзүнүн өлкөсүндө жатат, бир жака барайын деп чечти. Анан оюнда кайсы өлкөлөргө барсам деп ойлонуп жатат. Эгерде биз ошол ойлоп аткан өлкөлөрдүн арасында болбосок, демек ал бизге келбейт. Бизге демек реклама керек. Биз ошол потенциалдуу туристтин планына кирип калышыбыз керек. Кыргызстан деген өлкө ушу дүйнө жүзүндө бар экен деген анда ой болуш керек да. Анткени азыр чет өлкөлүк бир жарандан сурасаң, европалык болобу, америкалык болобу, Кыргызстан деген өлкөнү билесиңби десең, Казакстан, Курдистан деп алмаштырат да. Ошондуктан биз реклама кылышыбыз керек. Эң эле эффективдүү рекламалар бул ошо travel блогерлерди алып келип, миллион деген подписчиктери болгон блогерлерди алып келип, Кыргызстан жөнүндө сюжет тартып, анын өзүнүн ошо баракчаларында публикация кылууну ишке ашырыш керек. Мисалы үчүн Nas Daily деген абдан бир популярдуу блогер бар, миллиондогон катталуучулары бар. Жакында эле Монголияга барды, карап тураман, байкап турам страницасын. Казакстанга барды, Өзбекстанга барды. Эми биз жакын элебиз ошол өлкөлөргө. Бизге келип кеткен жок да. Демек биздин ошо туризм боюнча алектенип жүргөн органдар ошондой блогерлер менен байланышып, чакырып, акчасын төлөп берип, реклама кылдырганга аракеттениш керек. Андан сырткары дагы бир эффективдүү метод бул выставкаларга катышуу. Чет өлкөдөгү ошо выставкаларга барып катышып, Кыргызстанды көбүрөөк таанытуу. Эми азыр туризмди өнүктүрүү фонду ачылгандан баштап көптөгөн мурда катышпай жүргөн выставкаларга катышып жатабыз. Биз ошо келерки жылдарда жыйынтыгын берип калар деген үмүттөбүз. Андан сырткары бардык рекламанын түрлөрү жакшы болот. Ошол эле Евроньюз, BBC, Аль Жазира деген каналдарга дагы реклама берип, өзүнүн өлкөбүздү таанытсак болот. Андан сырткары абдан сонун эл аралык журналдар, гезиттер бар, аларга берсек болот.
биздин өлкөдө кино тарткыла, клип тарткыла деп жакшы шарттар түзүп беребиз деп ошо кыйын режиссерлорду, клип мейкерлерди чакырып өлкөбүздү таанытсак болот. Бренд амбассадорлору менен дагы күчтүү иштешибиз керек. Ошол эле Валентина Шевченко, Акчол Махмудов, Айсулуу Тыныбекова, Атай Омурзаков, Азия Микс деген КВН командалары ошо дүйнөдө аттарын чыгарып жүрөт. Ошолорду расмий түрдө Кыргызстандын бренд амбассадору деп белгилеп, аларга да ошо акчасын төлөп берип, ар кандай колдоолорду көрсөтүп, ошо Кыргызстанды жакшы жагынан таанытып жүрсүн. Ар дайым ошо спорт жөнүндө бир интервью берип атканда сөзсүз түрдө 1-2 сөз Кыргызстан жөнүндө кошуп кетсин деп дагы айтыш керек. Бул дагы мамлекеттик делегацияларга да тийиштүү. Көптөгөн биздин мамлекеттик делегациялар ошо өлкөлөргө, башка өлкөлөргө, ошо выставкаларга, ар кандай форум, симпозиум, конференцияларга барганда сөзсүз түрдө ошо туризм боюнча бир блог даярдай барышса, презентация даярдай барышса, ошо Кыргызстан туристтик бир өлкө, бизге келгиле деген бир таанытып жүрүүсү керек да. Ал мындай сапарлар көпчүлүк учурда мындай бекер бош, эч бир жыйынтыксыз өтүп кетип жатат жок дегенде реклама кылып калыш керек. Эми турист Кыргызстан жөнүндө билип калды. Кыргызстанга ошо келейин, же болбосо Кыргызстан жөнүндө дагы көбүрөөк маалымат алайын деп интернетке кирсе, сайттардын баары чаржайт. Бир дагы мындай сонун бир жерде, бир сайтта, бир платформада камтылган мындай комплекстүү бир маалымат жок Кыргызстан жөнүндө. Кыргызстан жаратылыш жөнүндө, визовый режим, мыйзамдары боюнча туристтерге тиешелүү, билеттер боюнча, ушу Кыргызстандагы ресторандар, мейманканалар бар, ушу бир сайтта болсо ыңгайлуу болмок. Эми ресторан сайт, мейманканалар боюнча башка уже жеке сайттар бар. Бирок ошо Кыргызстан жөнүндө расмий маалымат бере турган бир бирдиктүү мамлекеттик платформа жок тилекке каршы. Ошондой түзүп коюш керек. Анын жанына эле приложение, тиркеме, ушу уюлдук телефондорго тиркеме, ар кайсы тилдерде ошол Кыргызстандын баардык ошо достопримечательность, ошонун баары тең кирген ушу тиркеме болуш керек. Бул экинчи маселе, ошондой маалымат бере турчу бир бирдиктүү платформа. Үчүнчү маселе, ушу виза алайын деп чыкса, анда да чоң тоскоолдуктар бар. Кээ бир өлкөлөр үчүн бизге визасыз режим, көпчүлүк өлкөлөр үчүн виза алыш керек. Визаны ошо электрондук түрдө да кайрылса болот. Бирок 3 күн, 5 күндө берилет деп айтылганы менен, кээ бир учурларда ошол убактында берилбей калат. Ошону электрондук ошо визаны убагында берилүүсүн, убагында жооп берүүсүн бир ишке отургуш керек. Же болбосо, андан да жакшы варианты бул негизи виза иштерин мындан дагы ары, мындан дагы либерализация кылыш керек. Мисалы үчүн, эгерде кайсы бир өлкөнүн жараны болбосун, Афганистан болобу, жада калса Сирия болсун, эгерде ал жаранда Япониянын, Австралиянын, Жаңы Зеландиянын, Шенген зонасынын, АКШнын, Канаданын визалары болсо, ушу азыр иштеп турган ушу күчү бар виза болсо, анда Кыргызстанга тоскоолсуз келе берет, же болбосо келгенде бул жерден визаны келгенде аэропорттон алат деген жеңилдетилген виза киргизип коюуну мен сунуштайт элем. Анткени албетте бул коопсуздук маселеси, бирок ал эгер ошол өлкөлөрдө алгандан кийин виза, демек ошол өлкөлөрдүн ошол коопсуздукту караган ошол комитеттери болобу, органдары, демек ал кишини жакшылап текшерди дегенди билдирет. Эми биздин коопсуздук күчтөрүн дагы сонун иштейт деп ишенем, бирок ошол эле убакта ошол өлкөлөрдүн коопсуздук күчтөрүнө караганда дагы катуураак текшерет деген ойдо эмесмин да. Ошондон аларга бере берсе болот визаны. Анткени аякта дагы, Сирияда дагы, Афганистанда дагы ушундай бай, ушундай миллионер эки жакка саякаттагысы келген жарандар бар. Аларды көпчүлүк өлкөлөр албайт. Эгерде биз ала турган болсок, чоң бир утушта болмокпуз. Виза. Андан кийин эле турист Кыргызстанга келем деп чыкса, Кыргызстанга билеттер өтө кымбат. Кымбат болгонун себеби бизге түз учуштар аз. Баары тең эле ошо Москва аркылуу, Стамбул аркылуу келет. Бизге түз учуштар аз.
ошол түзүүчүлөрдү көбөйтүү үчүн аэропортубузду модернизация кылышыбыз керек, же бир чет элдик профессионалдуу бир компанияга ишенимдүү бир башкарууга беришибиз керек, же болбосо алардан чоң консультацияларды алып, чоң инвесторлор менен аэропортторду модернизация кылып, сервисин жакшы кылып, көптөгөн ошо лоукостерлерди, ар кандай өлкөлөрдүн авиакомпанияларын бизге түз учуп келүүсүн камсыздашыбыз керек. Ошондо билеттер бизге арзандайт. Кээде туристтер аэропорт аркылуу эмес, ошо границалар, чегаралар аркылуу келишет башка өлкөлөрдөн. Анда дагы чоң бир маселе, абдан чоң мындай пробкалар болот. Машинелерден түшүрүп, чемодандарын колуна алып, ошо очередтерде туруп, анан погран контролду өтүп киришет. Бул өтө чоң ыңгайсыздык. Эгерде ошо туристтер үчүн жашыл коридорлорду түзүп, ошо автобустан өз машинесинен түшпөй эле ошо туристтерге өзүнчө өтүп кете бат-баттан контролду өтүп кете турган шарттар түзүп берсек, бул дагы чоң бир салым болмок туризмдин өнүгүүсүнө. Андан кийин турист Бишкекте калгысы келди көбүрөөк. Бишкекте калайын десе бир күндөн ашык калганга мындай кызыгы жок да. Ош базар менен эле ал арчаны көрүшөт, Бишкектин борборун ошо центрин көрүшөт. Бүттү, ошо менен бир күндөн кийин кызыгы тарайт дагы башка жерлерге кетишет. Бишкекте дагы туристтерди жок дегенде бир 2-3 күнгө калуусу үчүн бир канча ошо шарттарды түзсөк болот. Бир туристтик көчөнү кылып койсок болот. Ошол жерде сонун фудкортторду, андай пеший көчө, жөө баскан көчө кылсак болот. Андан сырткары ошо бузулуп калган, иштебей калган, урап калган мурдагы ошо крепостьтар бар. Болбосо алар жаңы түзүп койсо болот. Мына Кузнечная крепость деген бар мисалы үчүн. Андан сырткары ошо кол өнөрчүлүк менен алектенген биздин ошо мастерлердин өзлөрүнүн үйү жок, өзлөрүнүн ошо цехи жок. Ошо туристтер келип, ошолордун түздөн түз колунан бир продукция сатып алайын десе, баары эле барып Ош базардан, кыялдан, ортомчулардан сатып алат. Баары тең ошо түздөн түз биринчи колдон сатып алганга кызыктар болмок. Аларды ошо кылып атканын, жасап жатканын көргөн дагы өзүнчө бир кызык. Ошолорду дагы ачыш керек, көбөйтүш керек. Андан сырткары Бишкектен турист башка региондорго чыгайын деп чечти. Андай болсо биздин вокзалдарда дагы чоң бир маселе, бардак, хаос, ортомчулар, транспорттардын состояниясы, абалы өтө начар, өтө эски, өтө кир, чаң, аяктагы месталарды эртерээк ошо брондоп кое албайт. Ошо туризмге деген каралган транспорттарга балким жеңилдетилген кирүүлөр болсо, андай болбосо дагы ошо жакшы бир шарттар түзүп койсо, адамдар ошо вокзалдардан, туристтер вокзалдарда колдонуп, ушул өлкөлөргө чыгып кетсе деген ойдомун да. Эми мен бул жерде азыр ошо организованный эмес, уюштулбаган эмес туристтер жөнүндө айтып атам да. Эгерде тур компаниядан пакет алып отурган болсо, албетте бул маселелер ага тийиштүү эмес. Бирок азыр болсо ушундай дүйнө жүзүндө интернет агрегаторлор көбөйүп кетти. Өзүм жеке саякаттайм, эгер тур пакет албастан өзүм барып кыдырып келишим керек деген туристтерди колго алышыбыз керек. Ошолорго жакшы шарттар түзүп беришибиз керек. Бул транспорт маселеси. Кийинкиси ошол эле туалеттер, даараткана маселеси. Өтө аз өлкөбүздө ошо туризм өнүктүрүү фонду бир респоинт курду. Баасы өтө кымбат болуп калды тилекке каршы. Эми андайлардан өзүбүз 70-80ди кура турган болсок, анда бүт эле бюджетибиз, туризмге бөлүнгөн бюджетибиз ошо туалеттерди курганга кетип калат. Ошондуктан башка дагы жолдорду караштырышыбыз керек. Ошол жолдордо турган туруктуу ошо соода саттык точкалары, заправкалар болобу, ошолор менен сүйлөшүп, ошолорго талаптарды коюп, туалетиңерди жакшы кылгыла, же болбосо мамлекет тараптан бир субсидия, жардам берип, ошо туалетизацияны дагы ишке ашырышыбыз керек. Региондордо жакшы мейманканалар, ресторандар, ошо туристтик эс алуу жайлары курулбай жатат. Курулса дагы сапаттары начар. Ошолорду мындай жакшы бир сапатта жана тез инфратузум өнүгүү үчүн ошол региондордо чоң мамлекет тараптан дагы жардамдар керек. Мисалы үчүн ошол эле жерлерди трансформациялоо боюнча.
Азыр бизде ошо фонддор бар, лесной фонд, Токой Чарба фонду, суу фонду, анан ушу жайыттар деп кете берет. А бирок туристтик жерлер деген түшүнүк жок да. Ошондойду киргизсе, ал жерлерге, ошол жерлерди 49 жылга арендага берсе, анда жакшы ресторандар, мейманканалар курулуп, туристтердин көбөйүүсүнө дагы сонун салымын кошот эле. Азыр болсо 5 жылдан ашык ала албайсың, ал жерге койсоң жеңил эле бир боз үйлөрдү, жеңил конструкцияларды салып, жакшы инфратүзүмдүн сапаты өспөй атат. Мамлекет тарапынан кандай жардам болушу мүмкүн? Региондордо туризм өнүгүү үчүн. Балким ушу туризм максаты менен ачылган ишканаларга жакынкы 3 жыл же 5 жыл салыктардан бошотуу, кээ бир салыктын түрлөрүнөн бошотуп коюу, ошол жерге жолдорду салып берүү, свет тартып бергенде, суу тартып бергенде чоң бир көмөктөрдү көрсөтүү болсо, анда бул ошо жергиликтүү жерлерде, региондордо туристтик бир инфратүзүмдүн өнүгүүсүнө чоң салымын кошот эле. Андан кийинки моделди ойлоп көрөлү. Туризм үчүн өтө маанилүү бул коопсуздук. Ошо туристти эгер бир кене чагып алса, же бир ит тиштеп алса, же жергиликтүү тургандар сабап кетсе, анда кимге кайрылыш керек? Ошо бир эле кнопкасы болсо, приложениеде ошотан чалып, бир колл-центр түзүп, 24 саат бою иштеген, ар кайсы тилдерде сүйлөгөн колл-центрлер болсо, алар ошол туристтерге ар кайсы суроолор менен жардам берсе, адашып кетсе, мисалы үчүн, милицияны чакырып берсе, же болбосо жакынкы скорыйды чакырып берсе, жакынкы ушу милициянын пунктун, жакынкы больницанын кайсы жерде турганын айтып берсе, абдан сонун бир салым болмок, ошо оперативдүү бат болмок да. Анткени көп туристтер ошо тил барьери менен кыйналышат да. Кийинки маселе турист Кыргызстанда бир ивенттердин, кандайдыр бир программалардын, бир фестивалдардын, ошо маданий бир иш-чаралардын бирдиктүү бир календари жок да. Ошо бир жылга түзүп алдын ала кайсы региондордо кандай тематикада кандай иш-чаралар болот, ошолордун календарын түзүп, анан эртерээк маалымдаса, бир сайтта болсо дагы ыңгайлуу болмок. Туристтер анда өзлөрүнүн маршрутун ошого пландап келишмек. Мисалы үчүн Германияда Октоберфест бар, Бразилияда карнавал бар. Бизде ошо көчмөндөр оюну бар эле. Ал дагы кетти. Бирок көчмөндөр оюну өтө кымбат болуп калган. Арзаныраак чакан этнофестивалдарды өткөзүп, ошолордун календарын, ошолордун программасын эртерээк бир календарга киргизип коюу. Дагы бир чоң маселе бул жергиликтүү калктын туристтерге болгон мамилеси. Аларды жаман көрүп, жаман көз караш менен карап, аларды сөгүп, аларга жаман мамиле кылып, урток-мокко ала турган болсок, туристтер дагы келбейт. Ошол тараптан дагы көп жумуштарды кылышыбыз керек. Телевизор аркылуу, түзмө түз аркылуу бири-бирибизди ушу тарбиялап, туризмдин өлкөбүзгө канчалык маанилүү экенин айтып жүрүшүбүз керек. Ушул туризм боюнча негизги ойлорум ушундай. Эгерде силерде дагы бир кошумчалар болсо, суроолоруңар болсо, мен аларды алып окуганга даярмын, силер менен талкуулаганга даярмын. Негизи туризм боюнча дагы көп нерсе айтса болот, бирок почти 25 мүнөт болуп кетти видеом. Ошондон узатпай эле коеюн, ушу менен токтотоюн. Туризм өлкөбүздө өнүксүн, өлкөбүз өнүксүн.